Бул көпүрөнү быйыл июль айынын аягында Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчы Кыдыршаевич келип көрүп, ушул көпүрөнүн курулбай атканын, анан ошол тапшырма берилди. 3 айдын ичинде көпүрө курулду. Бул көпүрө өзү 5 жылдан бери курулбай турган экен. Мына 3 айдын ичинде пайдаланууга берилдик. Эми сапаты боюнча биз болушунча бардык нормаларды сактап, сапаттуу көпүрө болду десем мен жаңылышпайм. Негизинен Нокаттын жолу эң көйгөй болуп келген. Биз ушул Нокаттын 19 километрин жаңы асфальт басып пайдаланууга бердик. Анан биз өзгөчөлүгү шыма деп коет, мындай өзгөчө ошол бузулбай турган асфальт менен бастык. Кудай буюрса, ушул жолдор бир 50 жыл кызмат кылат деген ишеничтебиз. Кандай пландар бар? Буда кошумча узарабы дагы жолдор? Сөзсүз түрдө кошумча узарат. Биздин президентибиздин тапшырмасынын негизинде Нокат жолу дагы быйылдан кийинкиге биз 20 километр план кылып атабыз.